Бул суроо бир аз күлкүлүү экен. Ассаламу алейкум устаз. Сиз да капа болосузбу дептир. Албетте, ар бир адам сүйүнөт, ар бир адам капа болот, ар бир адам ачуусу келет. Кээде кээ бир адамдар мындай ар дайым шайыр жүрсө ал адамды капа болбойт, ачуусу келбейт деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Кээде мен ачуум келгенде мен күзгүдөн өзүмдү карап туруп мен өзүмдөн өзүм корком. Ушул менин ачуум келгенде ушул мага сабыр кылып, менин анча мынча сөздөрүмдү көтөргөн адамдарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ар бир адамдын ачуулуна турган учуру болот, ар бир адамдын мындай сүйүнүп жүрө турган учуру болот. Бирок ошондой болсо дагы бул табигый көрүнүш да, адам баласынын табияты. Ачууланбайын десең дагы кээде ачууланганга аргасыз болосуң. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ар бир адам ачууланат, ар бир адам сүйүнөт. Бирок ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз ар дайым шайыр жүргөнгө, ар дайым жылмайып жүргөнгө үндөгөн. Анан кээде мен өзү көп ушул сүйлөгөндө, сабак өткөнүмдө, лекцияларымда жылмайып жүрүүгө, шайыр жүрүүгө, көңүлдү көтөрүп жүрүүгө, позитивдүү жүрүүгө үндөй бергендиктен уламбы, менде ушул кээде көпчүлүк, ар дайым эмес, көпчүлүк учурда шайыр жүргөнүм үчүн балким кээ бир адамдар ушинтип бул адам ачууланбаса керек, бул адам капа болбосо керек деп ойлошу мүмкүн. Бирок тескериси баягы ачуу келгенде жанымдан кач дейбиз. Ачуум келгенде мен мага көрүнбөй эле койгонум дурус да. Машалла, ошол сиздин шайыр жүргөнүңүзгө көрүп ушул суроону берген окшойт. Кандай суроо болсо дагы мына жооп алганга аракет кылдык. Алла ыраазы болсун. Баракаллаху фикум.